Чайга чыгып келесизби ман менен? Эми сууктун күнүндө чайга чыккан жакшы го дейм да. Чайга чакырган адам болсо чайга чыккан деле жакшы дегендейби? Эми Элиза айым айтып кеткендей, бул чай да жөн ганачы. Анан бири-бирибизди дагы жакшы таанышып, анан келерки талапкерлерге может дагы айтып калабыз да. Мындай мырза экен, бул болсо мындай айым экен. Эгер ылайык келбей калсаңыздар, Всякое может быть в жизни. Жер капучино ичип келе түшүп кет. Акыл айым неси жакты? Эмне себептен акыл айымды чакырдыңыз? Жаныңызда жаңыл мырза турган. Бизде көп эле айымдар бар болчу. Жаңыл мырзанын талаптарына мен туура келбейм, ошондуктан. Акыл айдын неси жакты дегенде, акыл ай ачык. Мен акыл ай менен уже таанышкандан бери эле сүйлөшүп көрдүм. Мен характерин түшүндүм да ужочу. Баягы талаптары болгону менен адамдын ою күнүгө өзгөрөт да. Бир чечим бойдон өмүр бою, мисалы 20 жашта чыгарган чечим менен 50 жашка чейин жүрө албайсың да. Ошол сыяктуу ар бир нерседе адам оюн өзгөртүп болсо болот, болбосо көрөбүз да дагы. Ошол акыл айымдын мындай искренный, жүрөгү тазалыгы анан мындай. Оюнда эмне болсо ошону болгондой айткан, Байкуш. Эме арамза эмес да. Тарс-тарс эле айтат.